Жазында Памирден 30 адам Кыргызстанга көчүрүлөт. Латвияда бакалавриат жана магистратура боюнча кыргызстандыктарга стипендия сунушталып жатат. Японияда өткөн 8-чи кышкы Азия оюндарында хоккей боюнча Кыргызстан курама командасы күмүш медаль тагынды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы, амансыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевдин тергөө баш коргоо чарасы 1-май райондук сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын штабынан маалымдашты. Айрым маалыматтар боюнча прокуратура Текебаевди 2 айга камоону сурайт. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралдын түнү Түркиядан келген учурда Манас аэропортунан кармалып, УКМК 48 саатка камакка алган. Башкы прокуратура ага орусиялык Жаран Леонид Маевскийден 2010 жылы $1 миллион алып, Мегаком сатылгандан кийин кошумчасы менен кайтарып берерин айткан деген негизде коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Өмүрбек Текебаев мунун баарын өзүнө бийликтин жапкан жалган жаласы деп айтып келет. Өнүгүү прогресс фракциясы парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун атына Өмүрбек Текебаевдин камалышы боюнча кезексиз жыйын өткөрүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу фракциянын катчылыгынан билдиришти. Түзүлүп калган саясий кырдаал мындан ары дагы курчуп кете электе биз депутаттарды Өмүрбек Текебаевдин камалышынын бардык фактылары менен себептерин ачык талкуулоого чакырабыз. Менин оюмча саясий пикир келишпестиктердин баары парламенттин ичинде талкууланышы керек. Антпесе кырдаал радикалдашып кетиши мүмкүн. Биз буга кызыктар эмеспиз, деди фракция лидери. Жазында Памирден 30 адам Кыргызстанга көчүрүлөт. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынан билдиришти. Учурда памирлик кыргыздардын документтери даярдоо иши жүрүп жатат. Алар Ош облусунун Чоңалай районуна жайгаштырылышы мүмкүн экендиги айтылууда. Үй бүлөлөрдүн басымдуусу балдарына билим берүү максатын көздөшүдө. Белгилей кетсек, Памирде жалпысынан 2100-гө жакын этникалык кыргыздар жашайт. Аларды медициналык камсыздоо, балдардын сабатын жоюу маселеси бир топ жылдардан бери көтөрүлүп келет. Латвияда бакалавриат жана магистратура боюнча кыргызстандыктарга стипендия сунушталып жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин берген маалыматына ылайык, бул Латвия жана Кыргызстан ортосундагы келишимди негизинде ишке ашат. Стипендиялык программага ылайык катышуучулар Латвиянын билим берүү тармагын өнүктүрүү агенттигинин дарегине онлайн түрүндө документтерди жөнөтүшү абзел. Кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 2017 жылдын 1-апрелинде бүтөт. Программага Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын студенттери, экинчи курстан жогорку курстардын студенттери же бакалаврдын бүтүрүүчүлөрү катыша алат. Стипендиянын өлчөмү айына бакалавр жана магистратура үчүн 500 евродон 670 еврого чейин. Ал каражат билим алууга кеткен чыгымды жабууга же тамак аш, жашоого жумшоого болот. Кыргызстанда ала качууга дуушар болгон кыздардын укугу корголбойт. Эл эмне дейт? Келечеги кантет деген эзелки салттарга жамынып, үй бүлө күтүүгө мажбурлашат. Бул аялдардын укугун коргогон эл аралык уюмдардын иликтөөсүндө аныкталган. 2013 жылы кыз ала качуу фактысын азайтуу үчүн жаңы мыйзам долбоору колдоо тапкан. Ага ылайык зордоп баш кошууга катыштыгы бар тарап 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылуусу керек. Бирок ал толук кандуу иштебей жатат. Аткарылышына эмне тоскоол? Бегимай Асанова иликтеди. Бул тасма кыздын макулдугусуз зордоп ала качуу мезгилинде тартылган. Анда бейтаныш жигит кыздын каршы болгонуна карабай, достору менен унаага салып үйүнө алып келет. Зордоп баш кошууга каршы мыйзам долбоору 2013 жылда күчүнө кирген менен мындай учурлар өлкө аймагында дээрлик күндөп саналат. Ала качуунун курмандыгына айлангандардын бири 23 жаштагы Айсулуу. Аны 3 жыл мурда бейтааныш жигит зордук менен ала качып, бирок 6 ай гана жашап ажырашып кетишкен. Азыр бараарга жери же иштегенге жумушу жок, орто жолдо калган. ЗАГС алган эмеспиз да, жашым жете элек болгонуна байланыштуу ЗАГСтан өткөн эмеспиз, нике куөлүгүн алган эмеспиз. Ал азыр ошо окуган жогорку билимдүү кызга үйлөнүү деп уктум. Менин тагдырым талкаланган бойдон калып кетти.
Мындай ала качуулардын аягы ажырашуу жана кыз келиндердин өлүмүнө себеп болгондуктан Жогорку Кеңеште аялдардын укугун коргоо боюнча мыйзам долбоору иштелип чыккан. Анда көрсөтүлгөндөй макулдуксуз ала качкан тарап 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратууга тийиш. Бирок учурда аталган мыйзам долбоору жетиштүү деңгээлде аткарылбай жатканы айтылууда. Коргоо прокуратура тарабынан көзөмөлдөөнүн мындайча айтканда астыгыбы же кандай болуп калат, ошондой эле укук коргоо органдарынын бул боюнча определенный бир индикаторлору жана талаптары жоктугунан болуп атат да. Көпчүлүк учурда кыз ала качуу боюнча иликтөө иштери соңуна чыкпай калат. Тагыраагы эки тараптын макулдашуусу менен кылмыш иши жабылып калууда. Бул тууралуу укук коргоочулар бүгүнкү маалымат жыйынында айтышты. Мисалы өткөн жылы Ош шаарында кыз ала качуу боюнча 6 факты катталып, иш ачылган менен аягына чыкпай калган. Тергөө жүргүзүп аткан адамга карата дагы уже жанагы башташат, үстөн арыз жаза башташат. Биз мына арыздооматыбыз жок, болду, бүттү, жарашып алдык. Канага карабастан бул жоопкерчиликке тартып атат, тергөөнү токтотпой жатат деген фактылар да бар. Аялдар өз укуктарынан толук пайдалана алышпайт, ошондуктан көпчүлүк учурда укуктар тебеленет. Тагыраагы кыздар өздөрүнүн жабыркагандыгы тууралуу эч качан маалымдашпайт. Мунун баары менталитетке барып такалат. Ала качууга дуушар болгон кыздарга мамлекет тарабынан дейбизби же башка бир уюмдар тарабынан мисалы адвокаттардын кызматтары мисалы мындай жеткиликтүү деңгээлде каралган эмес да. Кайсы адвокатка барып кайрылыш керек? Кайсыл жерде адвокат мисалы бекер өзүнүн кызматын көрсөтөт. Бекер көрсөтпөсө деле мисалы өзүнүн кызматына кандайдыр бир төлөөлөрдү түшүндүргөндө деле ал бүгүнкү күндө ошол ала качууга дуушар болгон жаш кыздардын чөнтөгүнө туура келе бербейт да. Эске салсак, мыйзам долбоору күчүнө киргенден бери жыл сайын 30га жетпеген кыз ала качуу фактылары катталат. Бирок алардын көпчүлүгү соттук териштирүүлөргө жетпей жабылып кетет. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Эми спорт жаңылыктарынан. Японияда өткөн 8-чи кышкы Азия оюндарында хоккей боюнча Кыргызстан курама командасы күмүш медаль тагынды. Алар кече 26 февралда финал беттешинде түркмөн хоккейчилери менен оюн өткөрдү. Бирок башкы машыктыруучу Мурат Жакыпов баштаган командабыз бул оюнда 7-3 эсебинде утулуп, 2-чи орунду ээледи. Эске салсак, курама командабыз финалга чейин А тобунда 3 беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жеткен эле. Бул медаль кыргызстандыктар үчүн жалгыз медаль болду. Белгилей кетсек, хоккей боюнча курама командабыз 2011 жылы Казакстанда болгон 7-чи кышкы Азия оюндарында алтын медаль алган эле. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылган. Биздин сайт Ынтымак _KG сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.